Эми суунун астында элдин баары эле ойлойт, кызык, суунун асты кызык деп элечи. Башында кызык эле болуп аткан, азыр уже кирген сайын жүрөк ооруп эле, мусорду көргөн сайын эле жүрөктөр ооруп эле эмете берет. Болбой эле колго батышынча, чөнтөккө батышынча сала чыгасың. Не болбосун, баклажка болобу, пакет болобу, кичине болсо да тазалапчы. Мындай учурларда тазалап атабыз. Аябай көп, колубуздан келишинче тазалап аракет кылып атабыз. Не только балык кулоочу торлор же сеткалар, кадимкидей таштандыларды да тазалап атабыз. Анан эки дикий пляж тазаладык. Эң кызыктуусу дикий пляж деп коюп, бирок ал таза экен. Дикий пляждар таза экен. Именно муниципальный пляждар аябай өтө кирик. Аябай кирик. Мусор. Анан суунун астында тергенде да суунун үстүндөгүдөй эмес да, бирөөнү терип экинчисин салып дегендейчи. Бирөөнү салгандан эле чаңдап баштайт. Суунун астында кир көтөрүлүп баштайт, экинчисин көрбөй калабыз. Ошентип биз 4 күн ичинде баягы өткөн жерибизди эле кайра өтүп эле ушуну бар мусорду баарын терип бүттүк. Ушул акыркы бир жума ичинде суучулдар тарабынан 1,500 метр тоор чыгарылып, 2200 килограмм ар кандай таштандылар чыгарылган. Сетка, балык кулоочу сеткаларды да тазалайбыз жээктен эле. Азыр мурункудай кылып сетканы байлап коюп, поплавокторго байлап коюучу немелери жок, анткени көбү уже билип калышты, көбү уже торлорун ката башташты суунун астына тереңдикке. Ошо катса да биз таап атабыз. Эскилерин, жаңыларын. Эң опасный торлор бул эски торлор да. Балык аябай көп чыга албайт, өлүп калат, эч ким чыгарбайт. Ысык көл акваториясына чыгарылган тоорчолорду бекитилген иш чаранын негизинде экология министрлигине өткөзүп берилип атат. Күнүнкү чыгарылган тоорчолорго акт түзүлүп, аларга өткөзүлүп берет. Ошондой эле таштандыларды жергиликтүү бийликтерге өткөзүлүп берилип атат. 12 марттан бери ушул МЧСтин кызматкерлери менен биргеликте иш чара алып барып атабыз. Азыркы убакта бүгүнкү күнгө 15 даана тоор чыгарылды. Узундугу 1500 метр болуп эсептелинет. Ал тоордун баарын биз өзүбүз өткөзүп алып, андан ары атайын эмеге переработкага өткөзүп беребиз. Бул дельта катердин келгени бизге аябай эле жеңил болду. Мына мынтип ичинде азыр сыртта шамал болуп атат, толкун болуп атат. Ошого карабастан ичинде отурабыз, жылуу жумшак. Анан суудан чыккан водовоздар дагы, суучулдар дагы аяктан чыккандан кийин сразу ичине кире калат, жылуу чай коюп коебуз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу суучулдар борборунан тиешелүү кемелер тартылган. Бул мөлтөр кемеси Турция өлкөсүнөн бөлүнүп келген дельта катери жана кичинекей Рик аттуу 4 кишилик 2 даана катерлер бөлүнгөн. Андан тышкары иш убактылары боюнча суучулдар бир жумалык нөөмөткө өткөзгөнбүз. Бир топ суучулдарда 5тен суучу келип иш жүргүзөт.